Мырза мэр, эпидемиялык абал кандай шаарда бүгүн? Эпидемиялык абал азыр мына Министерство здравоохранения образования берип атат. Негизинен татаалыраак. Кандай иш-чара жүргүзүп атасыз эгер татаал болсо эпидемиялык абал? Эми биздин иш-чарабыз, биз Горздрав менен иштейбиз, Министерство здравоохранения менен. Сиз министрликке шылтабаң, сизде өзүңүздө кызматтарыңыз бар. Ошондуктан мен сизге суроо, оперативдик штаб түздүңүзбү? Мен ойлойм, андай бизде штаб иштеп атат. Бизде департамент образования деген бар, Горздрав деген бар. Менин вице-мэрим Мазгачева Виктор Андреевна деген ошол штабты башкарып атат, иш жүрүп атат. Сиздин буйругуңуз менен түзүлдүбү? Ооба, бул мен буйругум менен түзүлгөн. Барбы ошондой кагазыңыз? Ошондой бар. Пландары барбы азыр жаныңызда? Жанымда жок экен. Сиз ушул маселе боюнча келип атпайсызбы? Сизде азыр кагазыңыз болуш керек, штаб түзгөн боюнча кагазыңыз. Анан алардын планы болуш керек. Сиз азыр министрликке шылтап атасыз. Мен дагы айтып коеюн, сиздин өзүңүздүн кызматыңыз бар. Ошо билим берүү дагы, саламаттык сактоо дагы. Биз аны түшүнөбүз, жоопкерчиликти сезебиз. Биз өзүбүздүн Бишкек шаарынын мэриясында ушундай штабыбыз бар, иштеп атат. Менде шек жок контролдо экен. Сизде контролдо бир эле маселе бар экен, аны кийин айтып берем. Штаб боюнча кагазыңыз барбы? Штаб түзгөн. Бар кагазда. Азыр жанымда жок бизде. Жок, кандай жаныңызда жок. Сиз азыр ушул абал боюнча келип атпайсызбы? Эми бүгүнкү маселе смог боюнча маселе болчу да, мен смог боюнча даярданып келгем. Смог дагы, эпидемия дагы ушул бир маселе эки. Смог боюнча анда штабыңыз барбы? Смог боюнча штаб бар. Жанагы өзүңүзгө белгилүү болгондой, бул өкмөттүн токтому менен комиссия түзүлгөн. Комиссиянын астында ошол штабты мен өзүм лично башкарам. Таштанды маселеси кандай шаарда? Таштанды маселесинде суроо бар. Чынында таштанды маселеси 2015-жылдан бери бир да техника жаңыртылган эмес. Курулуштар боюнча кандай маселе шаарда? Курулуштар боюнча маселе өтө көп. Мына смог маселесине дагы курулуштун тийгизип аткан таасири көп. Себеби Бишкек шаары өзүңүздөр билесиздер, Котлованда турат. Нур курулуш ишканасы сизге тиешеси барбы? Кандай? Нур курулуш дегенде, эгер мен Нурстрой монтажды сурап атсаңыз керек, мен сиздин сурооңузду түшүндүм. Мен 12 жылдан бери Нурстрой монтаж деген курулуш компаниясында иштеп жүргөм. Акмбаева Койтаскийдеги Нурстрой курган үйдүн алдындагы асфальтты качан оңдоп кетесиз? Ал жердеги иш планга кирген. Ал иш планга кирбеш керек, аны сиз өзүңүздүн каражатыңыздан жасашыңыз керек да, сиздин курулуш компанияңыз талкалап атат. Мен мындай дейин да, урматтуу мэр, мыйзам боюнча адам илимий далилденген боюнча 63 жаштан пенсияга чыгат. Сиз азыр кадр маселеси боюнча жакшы сөздөрдү айттыңыз да, мен профессионалдыкты карайм балдарыма. Эми мындан нары кадр маселеси токтойт, чыгардылар. Алардын профессионалдык, бизче айтканда кесипкөйлүгүн мен өзүм текшерем деп. Сиздин кесипкөйлүгүңүздү ким текшерет? Мени президенттин указы менен назначать этет, президент текшерет. Мен билем, И президент баа берет ошого. Ошол назначать эткен жетекчилерге жакын болсоңуз өзүңүз барып айтпайсызбы, урматтуу Садыр Нурожоевич, мен жашым деле келип калды, бошотпойм деп айтканга эркиңиз жетеби? Эми сиз деле өтө чоң кызматтарды иштеп жүргөнсүз. Сиз дагы убагында ошондой сөздөрдү айта алган эмес окшойсуз. Мен да билем сизди. Ошон үчүн чоң жетекчилердин айта турган сөздөрүңүз болсо өзүңүз сүйлөшүп алсаңыз мен каршы эмесмин. Мен жаш кезимде келгем, мен айткам, ошондо жаш экенмин, мени койбой эле койгула деген. Бул тарых барактарында бар. Сиз менен кайым айтышып баштадыңыз. Макул. Мына кадр тандоо, сиз айттыңыз, бул чыгардан токтотом деп. Ушуга тура аласызбы? Ошол системный биз кадрларды подбор кылып атам. Мына азыр өзүңүз көрүп тургандай, менин заместительдердин баары тең жаш балдар. Мусорду качан тазалап бүтөсүз?
Музорду жазында алып барабыз. Азыр деген тендерин өткөздүк. 200 миллион сомду местный бюджеттен бөлдүк. Демек сиздин сөзүңүз боюнча мен Садыр Нурожоевичке кайрылышым керек экен да сиздин кесипкөйлүгүңүз боюнча, ошондойбу? Аны өзүңүздүн эркиңиз. Сиз мага сунуш берип атпайсызбы? Мен ошондуктан урматтуу депутаттар бүгүнкү комитет бүгүнкү жыйындын чечимине жазып койгула. Мен бир аз шек жаратат. Ошондуктан ишенбөө көрсөтүш боюнча да баятан бери эч кимге айтпадыңар, мен айтып коеюн. Кече башкача сүйлөп аттыңар.